Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы кызматына Адылбек Касымалиевди, биринчи орун басары кызматына Данияр Амангелдиевди, ал эми экономика жана коммерция министри кызматына Бакыт Сыдыковду дайындоого макулдук берүү маселесин карады. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунуштарды сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытовго жүктөйм. Сиздерди терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу депутаттар, талапкерлерди колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү жасалып жаткан реформалар жана көйгөйлөр боюнча суроолорду узатышты. Талкууда талапкер Адылбек Касымалиев алдыдагы иш пландары менен бөлүштү. Жыйынтыгында каттоодон өткөн 88 депутаттын 80-и макул деп добуш берип, Минкаптын төрагасын жана мүчөлөрүн бекитип, президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Аны Улай Ажонун катышуусунда ант беришти. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Андан соң мамлекет башчы Акылбек Жапаровду эмне себептен кызматтан алганын айтып, ал чечимди саясатташтырбоого чакырды. Мындай экс-өкмөттүн тармагындагы мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болгондугун президент баса белгиледи. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, акциз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Ага Улай өлкө башчысы эл өкүлдөрүнө жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө кайрылып, ак кызмат өтөөгө чакырып, өз ишибизди токтотпой улантышыбыз керек деп белгиледи. Аткаруу бийлиги тарабынан демилгеленген мамлекеттик маанилүү маселелерди кечиктирбей колдоп берип келе жатасыздар. Бул үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдире кетейин. Албетте, араңыздарда илгерки көндүм адатын кылып, министрликтер тараптан жеке кызыкчылыктар чечилбей калган үчүн кандай гана маселе болбосун каршы добуш берген 5-6 депутаттар бар. Аларга эми көңүл бурбай эле коелу. Анткени көпчүлүк басымдуулук кылып, мамлекет үчүн пайдалуу, келечектүү маселелерди колдоп берип келе жатасыздар. Урматтуу депутаттар, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт кыргыз эли. Биз да кетебиз. Мөөнөтүңөр аяктагандан кийин сиздер да кетесиздер. Мамлекетибиз, элибиз гана түбөлүк калат. Бийлик алмашат, жаңылар келет, кетет, турмуш өзү ушундай. Эң башкысы эл кызматына татыктуулар, чынчылдар, мекенчилдер келип, жалпы журтубузга кызмат кылып беришсе болгону. Мекенибизге, сүйүктүү Кыргызстаныбызга кылым кыйрынан бери нарк күтүп сакталып келаткан элибизге кызмат кылалы, таза, чын жүрөктөн ак ниет иштеп берели. Министрлерге айтарым, араңыздарда мурдатан бери иштеп келе жаткандар барсыздар, мурдакы заманды унуткула. Ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла. Таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Белгилей кетсек, 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров отставкага кеткен болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.